Баарыңарга салам. Бүгүн биз физика курсунун сабактарын улантабыз. 4-чү сабагыбыз ылдамдануу жөнүндө болот. Биз ылдамдануу деген эмне? Бул ылдамдыктын өзгөрүү ылдамдыгын мүнөздөчү чоңдук. Же болбосо бизде ылдамдык убакытка жараша кандай өзгөрөт? Ылдамдануунун формуласы мындай болот. Же болбосо ылдамдануу барабар ылдамдыктын өзгөрүүсү бөлүнгөн убакыт. Бир убакыттын ичинде ылдамдануу канчадан канчага чейин өзгөрдү. Эгерде ылдамдык көбүрөөк өзгөрсө, аз убакыттын ичинде көпкө өзгөрсө деген ылдамдыгы да көп, ылдамдануусу көп болот. Эгер көп убакыттын ичинде аз эле ылдамдык өзгөрө турган болсо, ылдамдануусу да аз болот. Бизде деген ылдамдык өзү эмне? Аралыктын убакытка жараша кандай өзгөргөнүн мүнөздөйт. Же болбосо аралык барабар. Аралыктын өзгөрүүсү же болбосо барабар ылдамдык көбөйтүлгөн убакыт болот. Ылдамдык канчалык көп болсо, бир кандай убакыттын ичинде аралык көпкө өзгөрөт. Эгер аз боло турган болсо, азга өзгөрөт. Ошондой эле ылдамдануу дагы ылдамдыктын өзгөрүүсүн мүнөздөп берет. Бизде деген ушул, эгерде бир нерсе ылдамдануу менен жүрүп баратса, ошонун канча аралыкка жүргөнүн кантип таба алабыз? Аны моундай кылып тапсак болот. Дельта x барабар V0. V0 деген эң башында нерсенин башталган баштапкы ылдамдыгы же болбосо, баштапкы ылдамдыгы көбөйтүлгөн убакыт плюс ылдамдануу көбөйтүлгөн убакыттын квадраты бөлүнгөн 2 деп койсок болот. Эгерде ал нерсенин баштапкы ылдамдыгы жок боло турган болсо, аралыктын өзгөрүүсү барабар ылдамдануу көбөйтүлгөн убакыттын квадраты бөлүнгөн 2ге жылган болот. Мисалы деген бири убакыт 0 болгон убакта бир машина ордунан жылып баштаган болсо, А деген ылдамдануу менен, бул T0 деген убакытта канча аралыкты басып өтөт. Бунун А барабар 3 метр секундда квадрат болсо, ылдамдануунун чоңдук бирдиги кайсы? Метр бөлүнгөн секунда квадрат болот. Мондай боло алабыз. Же болбосо ылдамдык өзү метр бөлүнгөн секунда, дагы секундага бөлө турган болсок, метр бөлүнгөн секунда квадрат болот. А деген 3 метр секунда квадрат болсо, убакыт деген 5 секунда боло турган болсо, кандай болот? 5 секунданын ичинде дельта x аралык өткөнү барабар 3, могул формулага эле салып коебуз. Көбөйтүлгөн 5тин квадраты бөлүнгөн 2. Бул барабар канча? 70. Же болбосо 3 көбөйтүлгөн 5тин квадраты 23, 3 көбөйтүлгөн 23 75 болот, бөлүнгөн 2. Бул барабар 37.5 метр өткөн болот. Бул биз ушундай кылып таба алабыз. Кийинки суроолорго өтө беребиз азыр. Эгерде поезд ордунан кыймылдап 10 секундтан биринчи ылдамдыгы барабар 6 метр секунда ылдамдыгы менен жүрөт дейт. 10 секундта канча убакыттан кийин поезд ылдамдыгы 3 метр секунда болот дейт. Поезддин ылдамдануусу өзгөрбөйт. 10 секундтан кийин. Значит, поезд ордунан кыймылдаганда эң биринчи эмне? Баштапкы ылдамдыгы жок болот дагы, бир гана ылдамдануу менен жүрүп баштайт. Бул жакта поезд боло турган болсо, биринчи ылдамдануу менен гана жүрүп баштайт. А деген ылдамдануу. Биз биринчи ылдамдануусун табышыбыз керек дагы, анан кийин V2 экинчи ылдамдык 3 метр секундага канча убакытта жетет, ошону табышыбыз керек экен. Ылдамдануусу өзгөрбөйт бул жерде. Баштапкы ылдамдыгы 0 барабар 0 барабар. Эң башында токтоп турган болот, андан кийин жүрүп баштайт. Ошондо 10 секундданын ичинде V1 барабар 0.6 метр секунда ылдамдыгына жетти дейт. Значит, башында деген 0 болгон,
биздин ылдамдыктын өзгөрүүсү кандай? Дельта V барабар V акыркысы минус V0. Бизде V0 барабар 0 барабар болуп турган болсо, V1 деген 0.6 барабар. Ылдамдыктын өзгөрүүсү канча? 0.6. Ушул ылдамдыктын өзгөрүүсү канча секундтун ичинде болду? 10 секундтун ичинде болду. Биз ошондо ылдамданууну таап турган болсок, А барабар дельта V бөлүнгөн убакыт бул барабар 0.6 бөлүнгөн 10 секунда. 0.6 бул метр бөлүнгөн секунда, дагы 10 секунда бул жакта. Экөөнү бөлө турган болсок, 0.06 метр бөлүнгөн секунда квадрат. Эми деген ушундан кийин дагы канча убакыттан кийин поезд ылдамдыгы 3 метр секунда болот дейт. Дагы биз ылдамдыгынын өзгөрүүсүн табышыбыз керек. 3 метр секунда болуш үчүн ылдамдыгын канча өзгөртүш керек? Ошондо дельта V бул жакта биринчи десек, экинчи ылдамдыгын таптык бул жакта. Ылдамдануусун таптык. Ылдамдыгынын өзгөрүүсү барабар канча болот? Экинчи деп коелу буну. V2 3 метр секунда минус V1. V1ден V2 өзгөртүш үчүн канчалык ылдамдыгын өзгөртүшү керек? 3 минус 0.6 барабар 2.4 метр секундага алмаштырыш керек экен. Бизде убакытын табыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Дельта V2 барабар ылдамдануу көбөйтүлгөн убакыт, убакыт 2. Биздин таба турган убактыбыз T2 деп коебуз, суроо. Бул канчага барабар? Ошондо бизде V200 канча барабар? 2.4 метр бөлүнгөн секунда барабар. Ылдамдануусу тапканбыз жана 0.06 метр бөлүнгөн секунда квадрат көбөйтүлгөн T2 убактыбыз. Бизде T2 барабар 2.4 метр бөлүнгөн секунда бөлүнгөн 0.06 метр бөлүнгөн секунда квадрат. Метр менен метр кетет дагы, секунда менен секунданын квадраты кетет, секунда өйдөгө чыгат. Бул ошондо барабар T2 менен буларды бөлө турган болсок, бул жерде 0 бөлө турган болсок, мындай болот дагы. 240 бөлүнгөн 6 болуш керек экен. Же болбосо 24 бөлүнгөн 0.6. 240-ты 6-га бөлө турган болсок, бизде канча? 40 секунда болот, Значит, 0.6 метр секундадан 3 метр секундага чейинки ылдамдыкка жетиш үчүн канча? 40 секунда убакыт талап кылынат экен. Биздин жолубуз 40 секунда. Кийинки суроолорго өтө беребиз. Ылдамдыгы 54 км/саат менен бара жаткан нерсе 2 секундда ылдамдыгын V2 барабар 7 метр секундага азайды дейт. Же болбосо биринчи V1 барабар 54 км/саат менен кетип аткан. Андан кийин ылдамдануусу азайып, значит ылдамдануусу эмне? Ылдамдануусу минус белгиде. Ылдамдануусу минус белгиде экен. Эгерде ылдамдык көбөйүп аткан болсо, ылдамдыгы кайсы? Плюс болот дагы. Эгер ылдамдыгы азайган болсо, ылдамдануусу минус белгиде болот. V2 барабар канча? 7 метр секунда болуп калды дейт. Биз деген муну деген километр/саатка өткөзүп алсак болот, же болбосо 54 км/саатты метр секунда өткөзүп койсок болот. Биз деген 54 км/саатты саатты коелу. Метр секундага өткөзүп алалы, анткени бизде бул жакта убактыларыбыз секунда менен өлчөнгөн. 54 км/саатты секунда өткөзүш үчүн буну 3.6-га бөлүп койсок болот. Же болбосо аларды кандай кылчубуз? Азыр. Же болбосо мындай кылабыз. 54 көбөйтүлгөн 1 километрде канча метр бар? 1000 метр, 1 километрде эле 1000 метрге өткөзөбүз дагы. 1 саатта канча секунда бар? 1 саатта деген өзү 60 минута, 60 минуттан ичинде дагы 60 секунда барабар 3600 секунда болот. Ошондо деген эмне болуп калат? 54 көбөйтүлгөн 1000 бөлүнгөн 3600, же болбосо 54-тү бөлөбүз 3.6-га. 54-тү 3.6-га бөлө турган болсок, бул 15 болуш керек. 15 метр бөлүнгөн секунда болуш керек. Биз деген ылдамдануусун табышыбыз керек. Ылдамданууну табыш үчүн эмне кылабыз? Барабар
ылдамдыктын өзгөрүүсү бөлүнгөн канча убакытта өзгөргөнү ошол. Бизде ылдамдыктын өзгөрүүсү барабар V1 минус V2 барабар бул 15 минус 7 барабар 8 метр бөлүнгөн секунда. Булардын ордуна гана коюп коебуз. 8 метр секунда, метр бөлүнгөн секунда бөлүнгөн 2 секундада алмашты ушундай. 2 секундага бөлөбүз. Бул барабар канча? 4 метр бөлүнгөн секунда квадрат болду. Жок ушул болот. Кийинки суроолорго өтөбүз. Оппа. Самолет бетондолгон жана узундугу 790 метр болгон жол аркылуу ылдамданат дейт. Учуп баштаган мезгилде анын ылдамдыгы 240 метр бөлүнгөн секунда болот. Самолет канча убакыт ылдамданды жана ылдамдануусу канча дейт. Бизде самолет деген учуш үчүн биринчи узун жолдон жүрүп ылдамданат, бетондолгон жолдон. 790 метр экен бул. Учуп баштаган мезгилде же болбосо жерден дөңгөлөгү өйдө көтөрүлгөн мезгилде ылдамдыгы V2 деп коелу. Бирок бизде V0 барабар 0го барабар, токтоп турганда 0го барабар, ылдамдануу менен барып туруп V2 барабар 240 метр бөлүнгөн секунда болгондо учуп баштайт экен. Самолет канча убакыт ылдамданды жана ылдамдануусу канча? Муну кандай алып тапсак болот? Бизде деген V2 жана анын басып өткөн жолу гана берилген, Бизде жана басып өткөн жолдун формуласы мондай болчу, V барабар кечиресиздер. Басып өткөн жолу дельта X, басып өткөн аралык барабар V0 көбөйтүлгөн убакыт плюс ылдамдануу көбөйтүлгөн убакыттын квадраты бөлүнгөн 2 болчу. Бизде деген V0 барабар 0го барабар болгондугу үчүн буну 0го барабар деп туруп кетирип койсок болот, жок болот. Бизде ошондо ылдамдануу менен убакытты таап алсак болот экен. Же болбосо дагы. Бизде деген эми ылдамданууну кантип тапсак болот? Ылдамдануу барабар ылдамдыктын өзгөрүүсү бөлүнгөн убакыт. Бул дагы барабар эмнеге барабар? V2 минус V0. V2ден V0 ала турган болсок, V2 гана калат, V0 барабар 0го барабар болгондугу үчүн. V2 бөлүнгөн Т деп койсок болот. Бизде V2 эмнеге барабар экен? V2 барабар А көбөйтүлгөн убакытка, ылдамдануу көбөйтүлгөн убакытка барабар. Эгерде ушул формуланы алып келип туруп, монун ордуна кое турган болсок, бул жерде дельта X барабар А көбөйтүлгөн Т көбөйтүлгөн дагы Т'нын квадратын 2 T'га көбөйтүп койсок болот, бөлүнгөн 2 дейбиз дагы А T'нын ордуна V2 деп жазабыз. V2 көбөйтүлгөн убакыт бөлүнгөн 2ге барабар. Бизде акыркы формула кандай болуп чыкты? Бул биринчи формулабыз, биринчи теңдеме, экинчи теңдемебиз, бул үчүнчү теңдемебиз дагы. Ошондо акыркыбыз дельта X барабар V2 көбөйтүлгөн Т бөлүнгөн 2. Эгерде бардык сандардын ордуна кое турган болсок, бул жерден убакытты табабыз дагы. Убакытты тапкандан кийин, убакыттын ордуна буну коюп туруп, ылдамдануусун дагы таап алабыз. Төртүнчү. Дельта X басып өткөн аралыгы 790 метр. Барабар ылдамдыгы 240 метр бөлүнгөн секунда. Буну да бөлөбүз 2ге көбөйтүлгөн убакыт. Бул жерден убакытты таап алабыз. Убакытты кандай алып табабыз? 2ге 790 көбөйтөбүз дагы 240ка бөлүп койсок таап алат. Могул жерден чыгара турган болсок, бизде убакыт канча чыгат? 790ды 2ге көбөйтсөк 800, 1580 болот. 1580ди 240ка бөлүшүбүз керек. Бөлөбүз. Бул жерге канчадан берсек болот? 8ден
16 жоқ болбой калат экен. 7-ден берет экенбиз, 7-ден бере турган болсок, 7 жери 0 0. 7-ден 428 дагы бул жака түшөт. 28 жок. 7-ден дагы көп болуп кетет экен, Значит, 6-дан берет экенбиз. 6-дан беребиз. 6 жери 0, 24, 1440. Бул жерден түшкөнүбүз 0, 4, 1, 140. Да 5-тен беребиз. 6.5, 0, 0, 0. 12, 200 дагы. Же болбосо сразу калькулятордон эле бөлүп коелу. 1580. O 6.58 болот экен. 6.58 секунда убактыбыз, Мунун баарын өчүрүп туруп жазып коебуз. Убактыбыз барабар 6.58 секунда болот экен. Ылдамдануусу канча болот? Ылдамдануусу мындай алып таап коебуз, Ылдамдануу барабар V2 бөлүнгөн ушул убакытка бөлө турган болсок табылат. V2 барабар 240 метр бөлүнгөн секунда бөлүнгөн 6.58 секунда. 240 бөлүнгөн. Супер. Ылдамдануубуз бизде 36 метр бөлүнгөн секунда квадрат болот экен. Бизде акыркы сурообуз калды. Спортсмен 100 метр аралыкты 10 секунда өттү. Жана 2 секундасын ылдамданууга кетирип, калганын бирдей ылдамдык менен чуркады дейт. Анын бир калыптагы ылдамдыгы жана орточо ылдамдыгы канча? Бизде спортсмен чуркап баштады бул жактан. Баштапкы ылдамдыгы 0, V0 барабар 0. 100 метр аралык, Ушул 100 метр аралыкты баардыгын 10 секундада өттү. Жана баштапкы 2 секундасын ылдамданууга кетирди. Значит деген кандай болду? Бунун бир калыптагы ылдамдыгы кандай болуш керек? Бир калыптагы ылдамдыгын V1 дей турган болсок, бул ылдамдануу көбөйтүлгөн 2 секунддук ылдамдык. T1 деп коелу. T1 барабар 2 секунда. T1 барабар 2 секунда. T2 барабар 10 секунда дейбиз. 10 секундада баардык 100 метрде өткөн убактысы. Бизде V1 деген бир калыпта жүргөн ылдамдыгы. Ошондо баардык аралыкта өткөн формуласын кандай кылып тапчык эле? Баардык аралык барабар V0 көбөйтүлгөн убакыт плюс анан кийин ылдамданууга кеткен убакыттын квадраты бөлүнгөн 2. Бизде деген ылдамданууга 2 эле секундасын кетирди дагы, андан кийин бир калыптагы ылдамдык менен дагы канча? 8 секундасын жүрдү. V1 бизде бир калыптагы ылдамдануу уже ылдамданып барып туруп, бир ылдамдыкка жеткенден кийин, андан кийин ылдамдануусун токтотту дагы ошол эле ылдамдык менен кетти. Ошол ылдамдык менен канча секунда кетти? T2 минус T1. Анткени 2 секундасын деген ылдамданууга кетирди. Бир калыпта жүргөн ылдамдык менен чуркаганы 8 секунда болот, экөөнү кемитсек чыгат. V1 T2 минус T1. Бизде деген V0 0га барабар болчу. Кетирип сала турган болсок болот. Эгер баардыгын чыгарсак, дельта x барабар AT квадрат бөлүнгөн 2 плюс V1 T2 минус V1 T1. Бизде V1 эмнеге барабар болгон болот? V1 деген бизде
А көбөйтүлгөн Т1-ге барабары. Дагы жазабыз. Могу В1-лердин ордуна А көбөйтүлгөн Т1 деп алмаштырып жазып алсак болот. Дельта X барабар А Т1-дин квадраты бөлүнгөн 2 бул Т1. Плюс В1-дин ордуна А Т1 көбөйтүлгөн Т2 дейбиз. Минус В1, ой. А көбөйтүлгөн Т1-дин квадраты. Бул экөөнү бири-бирине кемитип салсак болот экен дагы. Дельта X барабар. Бул жакта минус А1 көбөйтүлгөн Т1-дин квадраты, бул жакта деген плюс А көбөйтүлгөн Т1-дин квадраты бирок бөлүнгөн 2-ге барабар. Бул жактан акыркы теңдемеси жасап турган болсок, А көбөйтүлгөн Т1 көбөйтүлгөн Т2 минус, анткени минустуку чоңураак болчу бул мындан караганда. А1 көбөйтүлгөн Т1, А1 эмес, А эле. Анткени башка ылдамдануу дагы жок, А көбөйтүлгөн Т1-дин квадраты бөлүнгөн 2. Бизде деген Т1, Т2 бардыгы бизге маалым, дельта X дагы бизге маалым, бардыгын билебиз. Биз бул жерден ылдамданууну таап алсак болот, Бизде дельта X деген 100ге барабар, 100 метр барабар. А көбөйтүлгөн Т1 көбөйтүлгөн Т2, бизде Т1 деген 2, Т2 деген 10, экөөнүн көбөйтсөк 20 болот. Минус дагы А көбөйтүлгөн Т1 деген 4, 4 2 бөлсөк 2, минус А көбөйтүлгөн 2 болот. Ошондо бул барабар А көбөйтүлгөн 18. Ылдамдануубуз деген бизде бул жерден чыгара турган болсок, ылдамдануу барабар 100 бөлүнгөн 18 метр бөлүнгөн секунда квадрат. Биз ушинтип туруп, могу В1-ди таап алсак болот. В1 барабар Анын ордуна 100 бөлүнгөн 18-ди коебуз. 100 бөлүнгөн 18 метр секунда квадрат, метр бөлүнгөн секунда квадрат көбөйтүлгөн Т1 барабар 2 секундага барабар, 2 секунда. Бул барабар 200 бөлүнгөн 18 болуп калат. 200 бөлүнгөн 18 почти 11 метр секунда экен. 11 метр секунда. 11 метр бөлүнгөн секунда. Значит, ошондо бир калыптагы ылдамдыгы 11 метр секунда болгон экен дагы. Бардык орточо ылдамдыгы, бизде деген орточо ылдамдыгы табыш аябай эле оңой болуп калат бул жерде. Орточо ылдамдыгы В орточо бул барабар эмне? Бардык басып өткөн жол, аны бөлөбүз дагы бардык ошол басып өткөн жолго кеткен убакытты. Бизде бардык убакыт кеткени 10 секунда. Жолго кеткен убакыты баары 10 секунда, бардык басып өткөн жолу 100 метр, 100 метр бөлүнгөн 10 секунда. Бул барабар канча болот экен? 10 метр бөлүнгөн секунда. Орточо ылдамдыгы 10 метр бөлүнгөн секунда, бир калыпта кеткен ылдамдыгы 11 метр секунда. Ушу менен ылдамдануу жөнүндөгү сабагыбыз дагы бүттү. Баарыңарга рахмат.